Рахмат. Дастан Арыспек жогоруда айтып чыккан кесиптештерди мен да колдойм да, эми чегилбеген чек ара маселесин чечишибиз керек да. Анан өкмөт башчы өзү келиш керек. Укук коргоо органдары баары келиш керек. Анан Баткенде кел вице-премьер менен жергиликтүү губернаторду коёндон коркок болуп заставадан чыкпай жатып алар кетсин деп атса, биз буларды келсин деп атабыз да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, чек ара маселесине миграция башчысынын кандай тиешеси бар? Баткендеги чек ара кырдаал турукташып калды. Якутияда эмне болуп атат? Бөтөн элде, бөтөн жерде биздин мекендештер Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өкүлдөрүн таппай 2-4 болуп отурса, миграция башчысы орун басарын жөнөтүп кое турат. Ал эмнени чечет? Эмнени чечет? Эмне отуруп бул жерде? Вице-премьер кошулуп ошол жакка барыш керек, Якутскийге. Ошонун мэри менен сүйлөш керек. Ошол жакта өкүлдөр менен сүйлөш керек. Кана берде биздин чек ара маселеси бул Тышкы иштер министрлигинин милдеттеринин бирине кирет. Кайда Тышкы иштер министри? Кана башкы прокурор? Канча киши, 7 киши кылмыш иши козголду дейт. Сурайык да. Мынча киши барымта калдым дейт. Тажик тараптан 2 киши калды дейт. Эмне үчүн ушундай маалыматтар чыгып кетти? Улуттук коопсуздук кызматы келиш керек. Анан отуруп алып булар маалымат туккан эмне пайда? Эл эртең эмне дейт? Ошондуктан миграция башчысын бирге кереги деле жок, буга суроо деле жок болуш керек. Буну тез арада вице-премьерди коюп туруп Якутияга жөнөткүлө. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, сунуштар берип атасыздар. Жеңиш Барпевич, сиз оюңузду айтыңыз, анан мен добуш менен чечип кетем. Саламатсыздарбы, урматтуу Дастанбек Арыспекович, урматтуу депутаттар. Негизинен бул чек ара маселелери боюнча вице-премьер катары менин функционалдык милдетиме кирет. Бул маселелер боюнча мен иштейм. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин деңгээлде биз жооп берсек жетиштүү деп ойлойм. Рахмат.